Жолda жүргенбіз да. Неге кигиз алдыңыздар? Арқадан немені шамал айдабасын дедік. Алейкум ассалам. Бұлар қайқа? Құда қаласа Зардалыға. Зардалы айылға елге таза суға кран шығарып берелі алып кетті zaman алды. Қанша саат жүресіздер енді Зардалыға? Дағы мұнан бұяға 5-6 саат жүресіз нәсіп зақ құда қалса. Анда ошол жақта жол қаласыз? Құда қаласа. Сапарыңар бек қазар болсын, аман сен барласын еді. Үч жарым саатта Урмузан деген жайлауға барабыз. Анан дальше 1 сааттай жүрүп Зардалдын өзүнө жетебиз. Зардалдын өзүнө мындан Баткенден 4,5 саат жол жүрсөк болот. Эгер мындай машина болсо. Анан баягындай машиналар менен биз 6 саатта жетип жүрөбүз Зардалыгачы. Негизи Зардалыга жол кандай? Зардалыга жол май-июнь айларынан машина менен айланып түшө турган жол менен барсак болот. Негизинен каттоо жөө барат да. Жанагы террористтер түшкөн жакты, ошондо. Ошол 99-жылы боевиктер келген айыл ошол Зардалы. Бул Баткендин эң четки айылдардын бири, эң четки айылдардын бири. Анан айырда эми шарты катаал, бир аз электр энергия жок. Эмеси шарт эми бир аз жок да аяктачы. Негизинен аякта чабандар жашайт, мал менен, дыйканчылык менен, ооба. Семейный жашашат да аякта. Кайсы убакка чейин турушат эми алар? Аякта жайында көйөт, кышында болсо аз эле семья калат да аяктачы. Бир 20 чакты үй биле калат кышында. Анан жайында болсо 150 үй барат, анан барды келди менен бир 1000дей адам каттоо болуп турат да. Общиче, анан мал жандыктар менен айрыкча ошо жайында болот. Кыштоо малдарды ошол жерде кармашаттар, эмедечи Зардалда. Бирок кышында эми шарт жок болгонго байланыштуу баягындай азаят да. Жолду силер кеңейткенден кийинкиси, Ооба, кеңейткенден кийинкиси. Бул жолду арам эле батат эле да. Анан аз данча аз бийикечи. Мен Баткен районунун Карабак айыл аймагынын Карабак айыл өкмөтүндө жайыт комитетинин төрагасы Пуланов Жаныбек болом. Биз жайыт комитетинде иштегенибизге 4 жыл болду. 4 жылда биздин негизги жумуштарыбыз бул жайыттарды туура бөлүштүрүп, жайыттарды туура пайдалануу болуп эсептелет. Бул жамаат менен биргеликте аткара турган жумуш. Биз жамаат менен биргеликте пландайбыз. Планды түзгөндө бизге бейөкмөт уюмдардан жардам болот. Негизги планды түзүүгө бизге Кемп Алатоо уюму жардамга келет. Жылдык планды, анан көп жылдык планды түзгөнгө жардамдашат. Анан экинчи маселебиз бул жайыттарды деградациядан сактоо болуп эсептелет. Жайыттарды деградациядан сактоодо дагы өзүбүзчө бир иш-чараларды уюштурабыз. Бул иш-чаралар жайытты чабандар мал жайууда туура пайдалануу боюнча окутуу өткөрөбүз. Барып ошол жайлоодун өзүндө өткөрөбүз.
5 40 çarpı fazla. Echkinin öz tişi kıtışat gene tölgü 40. Negin şonta örtü hazır torsundan memen setkan çekeste mantal part turup her жерге koyam ki enen aydı o koron kestünde kesek jayıp jarttı. 3 dakika koyam. Kozumuz sulca. Men kelgenden beri bir ulak, iki kozu, keçe dağın bir koz, 4 durdu da. Men kelgen günü Bana kelgen günü 3'ten 15 ötkende nime olup kaldı, çıkıp barıp karasam jatat. Keyin karsam mal mana kaçıp çıkkan eken taң attı barsam bir kozunu şol жерде бол деми sen jattың депти да мен. ketdi. Urup жогат. Не суық болғандан түшіп атабы. Ha keseli jarık bolsandan aytаты bu yerden biri paylap bırak deydi da. Bizde azırkı bolup atkan köy bul birinci emeden aytsam maldın başı ösüp ketip atkana. Maldın başı jıl sayın ösüp ketip atat, bирок bizde жайыт жетишсиz. Ушуну сактап калыш үчүн биз малдын асылдуулугун жогорулатуу жолун гана уюштуруубузга туура келип атат. Бүгүнкү күнү өзүңүздөр билгендей бул жайытка мал жыл сайын өсүп баратат. Малдын башы өсүп баратат, бирок жайыт жетишсиз болуп баратат да. Анан кургакчылык, климаттын өзгөрүшү бардыгы ушуга себеп болуп атат да. Анан бул маселени чечиштин бир эле жолу ошол малдын асылдуулугун жогорулатуу менен гана жайытты деградациядан сактасак болот. Рамазан. Kaçıdasın? Ekide. Ekide ne okuyorsun? Ne okuyorsun? Beş. Ne okuyorsun? Beş. Hı? Beş. Koy bağıp duruyorsun. Koy bağıp duruyorsun. Men çaban bolgonuma 2016 жылдан beri болуп жатам да. 16 жыл болду. Кыскасы 16 жыл болсо, биягадан 4 оягдан 5 жыл болуптур да. Булар жазында жайытка алып чыгып бошотуп коюп анан күзүндө алып чыгып эле булар ушинтип эле жашоо болуп атат деп ойлойт да. Мунун кайтарышы бар, мана азап, жамгыр, ысык, онун ооруу болот, изолятор болот. Ошондой кыйынчылык жер көп малда. Бизде быйыл жайыт Кудайга шүгүр бирок жылга караганда бизде дан кургакчыл жагы да. Жамгыр мана бир аптадан ашып калды, болуп жатат Кудайга шүгүр. Мана чөптөр саргарып калды, жамгыр болуп, кайтып жашарып, жакшы болуп калды. Кем Палато деген уюм келген, ошолор менен 1-2 жылбы болуп, ошол мана жайыт комитети Жаныбек алып келип, ошолор менен ошол бизди окутуп, тажрыйба кылып, чөптөрдү кандай алып калуу керек, кантип уруктандыруу керек, ошолорду неме кылып окуп үйрөнүп жатабыз. Ошолордун айтуу менен иш кылып атабыз да азырынча. Ошолордун көрсөткөн программасы менен жүрөбүз да. Бир жерге мен азыр жайытымды 5ке бөлгөнмүн да. Бир бөлүгүгө 10 күн, анан кийинкиге 10 күн, шөнтүп барганда 60 күндө кайра биринчиге өтүшүм керек да. Ошондо чөп дем алып, дагы уруктанып чыгып туруш керек экен. Биз мурун алып келип туруп эле жайыт ушул менин жайытым деле кой жүгөрүп күзгө чейин тек койчу элек. Азыр ушу 10 күндөн кылып, бөлүк кылып, карта кылып койгонбуз, график түзүп. Ана Кем Палатонун балдары келип, кышында семинар өтүп, жазда мында 3 айда бир, 2 айда бир келип, кабар алып, ушинтип окутуп тураттар бизде. Менин атым Миназар Максат. Мен Кем Палато коомдук уюмунда эмгектенем. Жайыттарды туруктуу башкаруу долбоорлордун координатору болуп. Кем Палато бул Кыргызстандын уюму. Ушул жаратылыш ресурстарды туруктуу башкаруу жаатында иштейт. Бунун ичинде жайыт, токой, суу жана башка ресурстарын туруктуу башкаруу болуп эсептелинет. Азыркы күндөгү өтүп жаткан долбоор бул Евросоюз тарабынан каржыланган долбоор. Жергиликтүү социалдык экономикалык өнүгүүдө жарандык
коомдук уюмдарынын жана жаштардын ролун күчөтүү болуп эсептелинет. Бул долбоордо биз Бешкент жана Карабак айыл өкмөттөрү менен иштештик. Жайыт комитеттери менен түздөн-түз жана чабандар менен. Бизге азыр акимдер алып келип берген, корголоруңарга свет койгула, үйүңөр жарык болсун деп алып келип берген, жардам кылып. Жүздүк акимдер катта. Мына 3 жылдан бери иштешебиз Генплато менен. Королорубуз жап-жарык, үйлөрүбүз ham жап-жарык. Ол илгери битте свет менен отурчудек. Азыр ол ондай болбой калды. Сонучный мен отурабыз. Жакшы. Азыркы күндө ушу Зардалы айылынын жанында водопой курулуп жатат. Водопой бул жөн гана мал суу ичүүчү жай эмес. Бул водопой менен дагы жана ошол таза суу айылга дагы буюрса кирет деп турабыз. Себеби дегенде ушул көп жылдан бери Зардалы айылынын тургундары булактан агып келген арыктардан суу ичишчи. Азыр болсо ошо түз эле булактан шланга менен таза суу алып келип, ошо элди дагы суу менен камсыз кылып, өтүп бараткан алыскы жайыттарга чабандардын малдарына дагы ошо водопой коюп берилди деп атабыз да. Бул тагайын булагыны тосма кылып туруп, анан буга топкана жайытын алып бара турган шлангыны ушунун ичинен алып, анан алып кетебиз. Аралыгы 3 километр. Zardалы айылы ошол Кыргыз элине белгилүү болгондой, жалпы эле дүйнө жүзүгө белгилүү болгон 99-жылдан бери белгилүү болуп келатат. Азыркы учурда бүгүнкү мезгилде Зардалы айылында 49 кожолук туруктуу жашап, 260 жан тегерегинде туруктуу жашоочу катталган. Айылыбыздын негизги элдин жашоо турмушу дыйканчылык жана мал чарбасы менен алектенишет. Бул жерде негизиден гектарлаган көптөгөн аянт жайыт жерлерибиз бар. Ошол жерлерибизге дагы шарт түзүү максатында, жайытты жакшыртуу максатында ар түрлүү уюмдар менен долбоорлорду иштеп, бүгүнкү күндө Кемпалато уюму жайытка шарт түзүү мал жандыктарды суу менен камсыз кылуу максатында жакшы иштер аткарылып атат. Буюрса бул дагы аз күндө жыйынтык берет деген ойдобуз. Soyçaşta var mı yoksa? Toyço! Şunda olsa gerek. Sağına o var mı? Oğulağı berdi. Toyço! Sörüde oturat. Tonun boru menен барган булактын суусун акта Топкана деген жайыттан мал суу ичүүчү жай курулат. Ал жерде мал суу ичүүчү жайда көл ичи жана Чудман, Кожешкен кеткен малдар аерден суу ичип, анан ошол жерде эс алдырып, анан дальше 2 күн, 3 күндүк жол менен алыскы жайыттарга чыгып кетишет. Канча малчы, канча мал суу ичет ошол жерден? Бияктан бир 2,5 миңдей эме ичет. Бир участкасында 2,5 миң майда мал ичет, кой эчке. Анан дагы бир эмесиде бир 400 баш, анан 4 кыл айыл өкмөтү менен жолубуз бир да. Ошолордун дагы мал ичет, бирок алардыкы 1000ден 2000ге чейинки малдар. Анан негизи мал суу ичүүчү жай буга чейин жок болгон. Мал суу ичүүчү жайды ошол жерге курсак, анан биз малды эс алдырып туруп, алыскы жайытка алып чыгып кеткенге шарт түзүлөт. Зардалы айылынын тургундары дагы негизги кирешебиз мал чарбасы.
Ошондуктан мал жандыктар үчүн ушул чоң дарыянын башында турсак дагы мал жандыктарыбызга суу жок жерлер бар. Мына Топкана деген чоң талаада суу жок. Ошол жерде баягыда экен. Зардарайын тургундары ишти баштады. Анан şu Карабак айылынын өкмөтүнүн жайлоо комитети мына Жаныбек Куланов деген жигит Кемпалатоо компаниясы менен көптөгөн иштерди кылды. Сайыз малда бүтпөгөн иштер да болду. Мисалга мына Бешбулак, Карагатты, Ормузан жайлоолоруна дагы суу жок жерлерге суу тартып, азыркы күндө мал жандыктарыбыз мүмкүн болушунча суу менен камсыз болду. Азыркы аракетибиз дагы ушу Зардалы айыл ушу Топкана талаасына суу алып баруу, анан дагы 1-2 точка ушул жогору жакта жашаган үй бүлөлөргө таза суу боюнча суу чыгарып да коебуз деген максаттарыбыз бар. Майга, сары май, уйдун майга жасалат. Уйдун майын сызгырып туруп, эритип. Анан ага шакар кошот, кум шекер, сахар. Бул жана талкан сыяктуу. Талкан сыяктуу да, бирок май кошо буга ошол сыяктуу. Кана? Натуральный да бардыгы. Пожалуйста, угощайтесь. Кел. Аксакал, начинайте. Берите. А пусть уже аксакал. Алар, бисмилля. Алар. Вкусно, да? Биз менен иштешкен чабандар ушу Ормузан деген жайытында жайгашкан. Ал алыскы жайыт болуп эсептелинет. Зардалы деген айылынын жанында, Карабак айыл өкмөтүнүн территориясында. Ал чабандарды да биз ушу тегерек столго чакырдык. Бизден болгон жардам бул жайыт пайдалануу пландарын иштеп чыгып, жана жер айыкмасын колдондук. Жайыт пайдалануу пландарын жөн эле иштеп чыкпастан биз аларга дагы ар кандай инфраструктуралык иштерди жүргүздүк. Суу чыгаруу, ветеринардык постторду коюу жана башка. Чабандар менен жер айыкмасы боюнча иштештик. Бул жер айыкмасы англис тилден которгондо Grazing Response Index деп жайытты кыскасы бөлүп жайуу методикасы болуп саналат. Карабактын жайыт комитети айтып кеткендей, биз бул региондо көп жылдан бери иштеп жатабыз. Негизи 2012 жылдан бери иштеп атабыз го дейбиз. Бүт региондорго деле долбоорлор аркылуу барабыз. Тегерек столдон ушул отчет катары биз MSDSP KG менен чогуу партнерлорубуз менен иштешкен жасаган жумуштарыбыз жөнүндө отчет катары ушу жергиликтүү элге угузуп коелу дегенбиз. Жана тажрыйбабыз менен бөлүшөлү дегенбиз. Балким сиздердин дагы ой пикир сунуштар болсо дагы келечектеги долбоорлорго дагы ошо ой сунуштарды айтсаңыздар, ушуларды баарыбыз эске алайлы. Кемпалатоо уюму негизинен жайыт комитеттер менен чогуу иш алып барган. Башкача айтканда ошо жайыт комитеттердин потенциалын жогорулатуу менен биргеликте ушу жайыттарды кантип туура пайдалануу боюнча бир топ иш-чараларды, жайыт пайдалануу боюнча бир пландарды иштеп чыгышып, ошол боюнча бир топ ийгиликтерге дагы жетишти. Эки айыл өкмөттүн жайыттары өтө мындай өзгөчөлөнгөн болуп эсептелгендиктен бул эки жайыт комитет менен биргеликте ар кандай бир жабдуулар, ошондой эле гранттык эсебинде бир колдоолор болуп ишке ашырылган. Ошондой эле долбоордун алкагында жаштардын арасында дагы бир топ иштер алып барылды. Башкача айтканда, жаш ишкерлерди колдоо максатында Жаш ишкерлер ассоциациясы Баткендеги ЖИА коомунун биргеликте ошо жаштарга майда чакан бизнестерди ачуу боюнча бир топ иштер алып барылды.
Yo, ertemin saat 7'de baştalat. 7'de aydayız, şomen saat 11'lerde ap gelip jatkırıp düştön keyin da başka zonaga kirебиз. Şontu очередь менен, paradyk менен ba ottu ысырапкерчилик кылбай жедиришке аракет кылабыз да. Мына күнүмдүк немени жазып турабыз. Буяка мынча күн айдадык, буяка мынча күн айдадык. Адашып кетпесиң, жазып турбасаң адашып кетесиң. Ошого жазып турабыз. Жакшы иштесе болот да. Бу жылда чаңы чыгып кетчү да. Бир жакка эле айдап аяк кой жүгөрүп. Анда жери чыгып калчу, азыр ондой эмес. İştese болот. Thank you.